Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Microsoft Word тексттик редактор. Текст редакторго пуск менюсунан все программадан мына жерде Microsoft Office, Microsoft Word деген тандап алабыз. Бул жерде тексттик редактор интерфейс пайда болду. Бул жерде бизде сохранить, тездөөчү панелдер ушул жерде жайгашкан. Бул жерде текст сөздүн аты, бул жерде кичирейтүү, экранды чоңойтуу, бул жерде жабуу. Бул жерде менюлар сапчасы, бул жерде аспаптар панели жайгашкан. Файл менюсунда сохранить как, открыть, закрыть, печать, выход бардыгы ушул жерде жайгашкан. Справка. Ал эми главный менюсунда шрифттерди чоңойтуу, кичинертүү, тексттерибизди кайсы жакка жазабыз, оң жакка, сол жакка, ушул жерде бардыгы көрсөтүлгөн. Бул жерде линейкалар, сызгычтар, вертикалдуу жана горизонталдуу сызгычтар жайгашкан. Бул жерде страница, биздин барагыбыз, биринчи барак. Ал эми бул жерде число слов, бул жерде такыр сөз жок азыр. Эгерде бул жерге бир сөз жаза турган болсок, самат жаза турган болсок, мынеки бир сөз пайда болду. Ал эми экинчи сөз жаза турган болсок, мынеки санат, эки сөз пайда болду. Бул жерге сөздөрүбүздүн сандары, бул жерде барагыбыздын санын, бул жерде кайсы тилде жазылып атат. Орус тил, англис тил, кыргызча, бул жердеги языковой панелди, тилдер панелин өзгөртүп алсак болот. Ал эми бул жерде биздин баракчабыз, разметка страница. Ал эми бул жерде режим чтения, окуу режиминде электрондук китепчелерди окуйбуз. Ал эми бул жерде веб-сайт барактарды ушул жерде ачып окусак болот. Бизде бул жерде эми масштаб бар. Бул жерде азыр 50% болуп турат. Биз бул жакта плюсту бассак, мынеки масштабыбыз чоңоюп, барагыбыз чоңоёт. Ушул жерден экранды, барагыбызды чоңойтуп, кичинертип алсак болот. Ал эми вставка менюсунда ар кандай таблицалар түзүп алсак болот. Фигураларды, ар кандай диаграммаларды түзүп алабыз. Ал эми разметка страницада биз барагыбыздын размерин, ориентация кандай барак тандайбыз. Книжная, альбомная, ушул жерден карап, альбомный тандалсак, мынеки барагыбыз альбомный болуп калды. Ал эми бул жерде колонкаларга бөлүп алабыз. 2 колонкалуу, 3 колонкалуу кылып туруп, баягы чакыруу кагаздарыбызды жазып атканда ошондой колонкаларга бөлүп алсак болот. Ал эми бул жерде цвет страница. Бул жерде барагыбыздын страницасын өзгөртсөк болот. Түсүн өзгөртсөк болот. Мына сары түс, өзүбүз каалагандай түскө барагыбызды өзгөртүп алсак болот. Граница страницада биздин барагыбызга ар кандай границаларды кое алабыз. Мисалы үчүн, мынакей жылдызчаларды кое турган болсок, жылдызча же мына жүрөктү кое турган болсок, мына жерде окей деп бассак, бизге мына границаларыбыз ушул жерде коюлуп калат. Андан тышкары бул жерде бизде вид деген меню бар. Вид деген менюга кирсек, мына жерде линейка кээде көрүнбөй калат. Ошол жерде линейканы каяктан табам деп калышат. Ошол жерде мына линейкага галочка коюп койсок, линейкабыз болуп калат. Сетка пайда кыла турган болсок, мындай төртбуштук болуп, кээ бир компьютерлерде мына клетка болуп калат го. Ошону эжеке биздики мындай болуп атат деп. Ошол жерде мына сетканы пятичка кылып койсоңуздар, сетка болуп калат. Мына жерде галочканы алып койсок, мынеки сеткабыз жоголуп кетти. Бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналга катталып коюуну унутпаңыздар.